Жакында эле кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунованын 80 жаш маарекеси өзү туулуп өскөн жери Таласта өтсө, мында кайын журтунда тактап айтсак кичи Кеминде өттү. Маареке ээси Бишкектен саналыштары менен Кеминдин Болот Юнусалиев атындагы орто мектепке келди. Келери менен кеминдиктер Гүлсайра Момунованы шаң шөкөт менен тосуп алышты. Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, адам үчүн ар бир күнү адам болуу кыйын деп айтат го. Гүлсайра үчүн, эжекебиз үчүн бул ар бир күнү адам болуу кыйын эмес да. Бул киши ушундай мээримдүү, ушундай улуу күчкө бирдей мамиле кылган, өйдөсүң деп бөлбөгөн, ылдыйсың деп бөлбөгөн ушундай айкөл киши да. Ошо сыяктуу эле анын чыгармасы дагы ошондой айкөл, ошондой мээримдүү, ошондой бир ичинде бир жакшылык, тазалык толгон инсан да. Ошондуктан мунун ырлары да ошондой мээримдүү, ошондой нур чачырап, ар бир инсанга өзү адам катары жагып атса, анын поэзиясы дагы ошондой жакшы көрүлүп, мээримдүү болуп, ар бир адамдын жүрөгүнө ушундай нур болуп төгүлүп кирип турат да. Болот Юнусалиев атындагы орто мектептин окуучулары акындын ырларын окушуп жана Гүлсайра эжеге арналган арноо ырларын окуп ыраазычылыгын билдиришти. Айта кетсек, аталган мектепте Гүлсайра Момуновага арналган иш-чара биринчи жолу өтпөй эле. Мында мурда дагы акындын ырларын окуучуларга тааныштыруу максатында иш-чара өткөн. Күчкө кирип, ыр майданда ыр токуп, урпактарга ырдан белек узатты. Эл акыны тоодой кубаныч берип отурат. Эл менен жолугушуудан өткөн биз үчүн, мен үчүн, өзүм үчүн кубаныч жок. Жазган эмгегибиздин баары ушу эл үчүн. Эл кандай кабыл алат, ушулардын жүрөгүнө жетебизби, жетпейбизби деп жазабыз да. Анан ушулар биздин ырыбызды айтып атса, жана окуучулар жадка айтып атышты, ырдап атышты. Анан кийин ошо элдин оосунан кайра өзүңдүн ырларыңдын кайра жаңырып турганын уккан өзү мен үчүн өтө кубанычтуу, бактылуулук бул өзү. Бүгүн аябай жакшы күн болуп турат. Гүлсайра акын Гүлсайра эжекебиздин 80 жылдык мааракесин өзүнүн ошо акчоолук башына салынып келин болуп келген Кемин, кичи Кемин жергесинде өткөрүп атабыз. Биз абдан толкунданып бактылуу болуп турабыз. Эженин өткөндө да Таластан барып 80 жылдык мааракесине күбө болуп келгенбиз. Эже менен 2010 жылдан бери таанышып, абдан жакшы мамиледе болуп, эженин ырларынан үлгү алып, эргүү алып, шакиртимин деп да айтсам болот. Эжеге ушул эжедей болуп, жакшы сөз дайыма оосунан балдай болуп куюлуп турган, агылып, төгүлүп, ар бир адамга жүрөгүнөн жакшы сөздөрдү каалап айтып турганы мага абдан жагат. Биз дагы, мен дагы ошол эжедей болуп, жолун жолдоп, ушундай адамдарга жакшылыктарды, жакшы сөздөрдү арнашым керек деп ойлойм. Арнап жүрөм деп айтсам да болот. Эженин мүнөзү, эженин кылган иши, эженин жазган ырлары, эженин жазган калтырган эмгегинин баары кийинки мундарга чоң үлгү. Эженин жазып аткан тарыхы дагы унутулгус кыргыз эли үчүн абдан чоң баалуу мурас деп эсептейм. Ушул эжеге 75 жылдыгында 2012 жылы ыр арнадым эле. Ошол ырымды окуп берип койсом куттуктоо иретинде. Жаша эже гүл болуп, Гүлсайра эже гүл экенсиз жайнаган, Гүлсайра эже булбул суспу сайраган, ар бир жазган ыр дүйнөңүз керемет, ыр сүйгөндөр жүрөгүндө сакталган, сыр дүйнөңүз түгөнбөгөн байлыктай, канчалаган сыр керемет катылган, ыр дүйнөңүз ачыл элек сандыктай, жатса керек далай ырлар жашынган. Акын кыздар арасында улуусуз, келбеттүүсүз, келишимдүү сулуусуз, кышта жааган аппак кардай пээлиңиз, кыргызымда барктуу жана улуксуз. Жүрөгүңүз кыргызым деп кагылган, ырларыңыз адамдыкка чакырган, тейлгери тигип койгон дарактай, мөмөлөрү ыргайланып чачылган. Жаша эже жайнай берген гүл болуп, жаша эже жүрөктөрдө ыр болуп,
Байрагыңды бара жаткан бийикте артыңыздан көтөрөлү сап болуп. Талантыңыз ташкындасын дайрадай, тамчылары ыр булакка айланган. Булагыңыз мүрөк болуп соолубай, жашай берсин төбөлүккө жаркырай. Жазуучулар союзу жыл башынан бери атайын комиссия түзүп, Кыргыз Республикасынын эл акыны Гүлсайра Момунованын чыгармачылыгына байланыштуу ар кандай иш-чараларды өткөрүп жатышат. Ал эми жакында 15 декабрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын чоң залында Гүлсайра Момунованын 80 жаш маарекеси болот. Эже мындай жөнөкөй сүйлөгөнгө караганда ал ыр менен айтканды жакшы көрөт да. Мисалы мен ошол калемдеш болуп, ошол Кыргызстан аялдары журналында иштешип жүргөндө бери жакшы билем да. Андан чыккан ар бир китебин мага кол жазма менен берет да. Ошол Нурсултан Абишевичке арналган китебин берип атып, мага мынтип коюптур. Өз ишиңе сен дагы Нурсултандай башчысың, таба турган жигитсиң, калеминен бактысың, ал бактыңа алмашпак падышаны тактысың дейт. Көрдүңүзбү кандай каалуу отурат дагы. Бул жерде бир өзүнүн бир адамга болгон, чыгармачылыгына болгон баа баркыңды, кунуңду баа берип коет да. Анан бул киши качан жүрсө дагы бул Сүйүнбай Эралиев, кыргыз поэзиясы классиги. Ошол Жан дүйнө деген китебине, Жан дүйнө китебин башта жазып берди. Ошондо жакшы баа берген да. Чынын деле Гүлсайра эженин табиятынан эне сүтү менен келген ыр жандуу ыр дүйнөгө өзүнүн бир жанагы балык сууда түскөндө эркин сезген адамда, мына жаш өткөн сайын адам тартылып, жанагы күзүндө суу тартылганда, а бул киши кайра күчөп атат. Анан эң жакшысы, мен ушу ынандым, жакшы кишиден жакшы жазылат экен. Анан жакшы адам болуп, жаман чыгармачыл адам болуп калышы мүмкүн. Же жакшы чыгарма жазып, жаман адам болуп калышы бул кишинин ери шаркка алып жүрөт да. Атам экен, карызмын жашоо берген, жарык дүйнө жаркыраган күн үчүн, апакемдин ыйык аппак сүт үчүн, кулагыма дайым турган угуу, атакемдин жагынычтуу үн үчүн, өмүр карызмын өзүң берген бөбөлөп, өзүң үчүн өмүр бөлөм өмүрдөн. Канат бол деп уул төрөп кыз төрөп, аларды мен өзүң үчүн өстүрөм. Карыздарымын тоолоруңа сууңа, казиеттүү таткан ыйык тузуңа, кагылайын менин сүйгөн адамдар, демөөр болгон, канат болгон учума. Бактылуумун сени сүйүп жүргөнгө, ыраазымын сенде өмүр сүргөнгө, суктандырган сендеги ар бир көз ирмем, карыздарымын сендеги ар бир күндөргө. Балага, сен болбосоң шаттыгым болбос эле, сен болбосоң бакытым толбос эле, өмүрдү көрккө бөлөп кылпындырып, багыма булбул куш конбос эле. Сен болбосоң мен кимге шашмак элем, сен болбосоң мен кимге ташмак элем, толтуруп үйүбүздү каткырыкка, мен кантип көңүлүмдү ачмак элем. Сен болбосоң кимге дейин тапканымды, сен болбосоң кимге дейин шашканымды, чымчыктай жеп тиштеген сага шашам, көтөрүп каарыма артканымды. Sen üçün kıyındığa beken turup, sen üçün kırsıktarga moyun sunup, ter töküp tırmalandap ötüp kelem, taşkındu dayralardan kola çurup. Акындын калеминен бир топ китептер чыккан жана ошондой эле бир канча ырларына оон чыгарылган. Азыркы кезде Гүлсайра эженин сөзүнө жазылган ырларды ырдагандар жок эмес. Бош жылдыздай жансак экен, жарашып, кол кармашып бассак экен, жаркылдап ырырдашып обон созуп, ей
ыржандуу көңүлдөрдү ачсак экен, жаркылдап ырырдашып обон созуп, ыржандуу көңүлдөрдү ачсак экен. Өмүрдүн давандарын ашсак экен, жарыгын жан дүйнөнүн чачсак экен, Кудайдын колдоосунан кубат алып, өмүрлөш кош жылдыздай жансак экен. Кудайдын колдоосунан кубат алып, өмүрлөш кош жылдыздай жансак экен.